Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку кеңештин алдында Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы чырга байланыштуу кармалган кыргызстандык 4 адамды чыгарууну талап кылган нааразычылык акциясы өттү. Чек ара коомдук бирикмеси уюштурган пикетте милиция тарабынан кармалган 4 киши тажик жарандары уюштурган чагымга каршы турушкан үчүн кармалганы айтылды. Аталган коомдук бирикменин мүчөсү Бекназар Айталиев эл менен жолугушуу үчүн чыккан жогорку кеңештин депутаты Табалды Тиллаевке кайрылды. Негизги талабыбыз 4 баланы бошотуп бергиле. Аларды камап, кысымга алуу менен Баткенде жашаган элге моралдык басым жатышат, деди Айталиев. 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгып, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди ок атылганы кабарланган. Расмий маалымат боюнча түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын 4 жараны кармалган. Чек арадагы чатактан улам 10 январга караган түнү Баткен районунун Көкташ айылынын 254 тургуну Көкташ айылындагы орто мектепке жайгаштырылып, абал турукташкандан кийин үйлөрүнө кетишти. Алардын көпчүлүгү жаш балдар жана аялдар болчу. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптап, Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып нааразычылык нотасын тапшырды. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген маалымат тараткан. Кыргызстандын чек арачылары ал маалыматты толугу менен четке кагууда. Абалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 11 январда телефон менен сүйлөшкөн. Натыйжада Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү 14 январда жолугуп маселени талкуулашат. Бишкек шаарынын 3-балдар ооруканасында бейтап аял дарыгерге кол салган видео интернетке чыкты. Анда дарыгердин берген көрсөтмөсү бейтапка жаккан эмес. Баламдын тамагы кызарып турат, дарылоого болсо ибуфен жазып койду. Сен кайсы жерде окугансың, сенин балаң өлүп калсын деп албуттанган келин дарыгерге кол көтөргөн. Ошондой эле оозго алгыс сөздөр менен сөккөнгө чейин барды. Дарыгерлер баланы карап чыгып, ага курч мүнөздөгү вирустук инфекция диагнозун коюшкан. Температурасы 36,5 көрсөтүп, деми кысылган эмес. Бирок энеси дарылоо менен макул болбой, баласына инъекция түрүндөгү антибиотиктерди талап кылган. Качанга чейин бейтаптар медиктерге катаал мамиле жасайт деп дарыгерлер нааразы болууда. Видеону жарыя кылган автордун айтымында, мындай көрүнүштөрдөн улам 1 айдын ичинде 4 дарыгер жумуштан кеткен. Бишкек шаарынын 3-балдар ооруканасында бейтап аял дарыгерге кол салган видео интернетке чыкты. Анда дарыгердин берген көрсөтмөсү бейтапка жаккан эмес. Баламдын тамагы кызарып турат, дарылоого болсо ибуфен жазып койду. Сен кайсы жерде окугансың, сенин балаң өлүп калсын деп албуттанган келин дарыгерге кол көтөргөн. Ошондой эле оозго алгыс сөздөр менен сөккөнгө чейин барды. Дарыгерлер баланы карап чыгып, ага курч мүнөздөгү вирустук инфекция диагнозун коюшкан. Температурасы 36,5 көрсөтүп, деми кысылган эмес. Бирок энеси дарылоо менен макул болбой, баласына инъекция түрүндөгү антибиотиктерди талап кылган. Качанга чейин бейтаптар медиктерге катаал мамиле жасайт деп дарыгерлер нааразы болууда. Видеону жарыя кылган автордун айтымында, мындай көрүнүштөрдөн улам 1 айдын ичинде 4 дарыгер жумуштан кеткен. Жогорку кеңештин экс-депутат Камчыбек Ташиев Факт-чек KG сайтынын башкы редактору Болот Темировдун билдирүүсүнө жооп кайтарды. Тактай кетсек, Темиров өз билдирүүсүндө Ташиев жана башка бир катар мурдагы депутаттарды Раимдин жана анын өнөктөшү Камчы Көлбаевдин куйруктары деген эле. Болот Темировдун билдирүүсүн окуп жаткан бир маалда эле мени кошуп жазып салыптыр, жаман сөздөр менен таң калдым. Болотту токмоктоп кетиптир деп укканымда өтө кужалат болуп, тааныш журналисттерден сураштырып, жардам керек бекен деп сурап кайрылганым эсиме түштү. Ошол маалда деле азыр деле мекенден алыста жүрөм. Мен ал жигит боюнча жакшы тилектерди айтсам, эмнеге ал жигит мен жөнүндө жаман ой калтырган деп ойлонуп калдым. А мүмкүн Болотко текст жазып беришип эле окутуп коюшту, заказ менен эле биздин фамилияларды коштуруп койдуго. Ал эми журналистке кол салган кылмышкерлерди таап, мыйзамдын чегинде жазалоо, бул Ички иштер министрлиги үчүн дело чеси болуш керек. Болот иним эртерээк сакайып кет, сага ийгиликтерди каалаймын. Ушактарга ишенбей, ар бир адамга туура баа берүүнү үйрөнөсүң деп ойлоймун деп жазган Ташиев. Камчыбек Кыдыршаевич ошондой эле учурда Италияда экенин кошумчалаган. Эске салсак, Болот Темиров үстүбүздө жылдын 9 январында басылманын кеңсесинин жанынан ур токмокко кабылган. Кыргызстандын мамлекет башчысынын аппаратынын түзүмүндө өзгөртүүлөр болду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Президенттин жарлыгына ылайык маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы жана маалымат катчысы кызматтары экиге бөлүндү. Мындан тышкары жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмүнүн базасында социалдык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана гуманитардык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү бөлүмдөрү түзүлдү. Президент Сооронбай Жээнбековдун буйруктары. Толгонай Стамалиева Кыргызстандын президентинин маалымат
катчысы болуп тайындалды. Наргиза Мансурова Кыргызстандын президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалды. Назгүл Ташпаева Кыргызстандын президентинин аппаратынын социалдык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалды. Кудайберген Базарбаев Кыргызстандын президентинин аппаратынын гуманитардык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалды. Бүгүн 13 январда Баткен районунун Көк Таш айылынын тургундары Бишкекте журналисттерге маалымат жыйын өткөрүштү. Алар бул маалымат жыйынды өздөрү демилге көтөрүп өткөрүп жатышкандыктарын айтып, андагы абалды бийлик кечиктирбей чечип берсе деген өтүнүчүн айтышты. Көк Таш айылынын тургуну Жоробай Байзаков кыргыз-тажик чек арасында улам-улам абал курчуп жаткандыгына байланыштуу Кыргыз өлкөсүнүн куралдуу күчтөрүн жана өзгөчө кырдаалдар министрлигин Баткен облусуна көчүрүү керек деген өтүнүчтөрү бар экендигине токтолду. Мүмкүн болсо Ош же Баткен облусуна коргоо министрлиги менен өзгөчө кырдаалдар министрлигин көчүрүп беришсин. Биз ок атуулар башталганда куралдуу күчтөр качан келет экен деп качанга чейин күтүп жашайбыз. Учурда андагы тургундардын ар бир күнү сааты коркунуч менен өтүп жатат. Ок атышуу, таш ыргытуу деген кадимки көрүнүшкө айланып бара жатат, деди ал. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков чек ара маселесин чече албаганы үчүн өкмөттү кызматтан кетиши керек деп эсептейт. Ал бул тууралуу фракциянын басма сөз кызматындагы видео маегинде айтты. 2 жылдан бери 2 метр жер чечилген жок. Эми 14 январда дагы жолугушуу болот экен. Чек араны делимитация жана демаркация кылуу иши токтоп турат. Сентябрда чоң чыр чыккан. Ошондо өкмөт башчы жогорку кеңешке ынанымдуу келип, маселени кабыргасынан койдук, тажик тарапта макул болду. Эми иш башталат деп айткан. Кана эми иш башталганы. Чек ара маселесин чече албаган үчүн өкмөттү кызматтан кетиргенге толук негиз бар. Ушуну менин кызматташтарым кабыргасынан койбой жатат, деди Момбеков. 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгып, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди, ок атылганы кабарланган. Чек арадагы чатактан улам 10 январга караган түнү Баткен районунун Көк Таш айылынын 254 тургуну Көк Таш айылындагы орто мектепке жайгаштырылып, абал турукташкандан кийин үйлөрүнө кетишти. Алардын көпчүлүгү жаш балдар жана аялдар. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптап, Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып нараазычылык нотасын тапшырды. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген маалымат тараткан. Кыргызстандын чек арачылары ал маалыматты толугу менен четке кагууда. Абалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 11 январда телефон менен сүйлөшкөн. Натыйжада Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү 14 январда жолугуп маселени талкуулашат. Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин иниси Улан Райымбеков уур токмокко алынып ооруканага түштү. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Анын айтымында окуя 11 январга караган түнү калаанын түштүк чыгыш кичи районунда болгон. Милицияга ыкчам маалымат түшөр менен окуя болгон жерге уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш бөлүмүнүн кызматкерлери барган. Жабырлануучу учурда облустук ооруканада дарыланып жатат. Аны сабоого кылмыштуу топтун Казак Кайман аты менен таанымал мүчөсүнүн тиешеси бар жогу такталып жатат, деди Сыдыков. Аттуу шектүү буга чейин бир канча ирет уурулук жана каракчылык беренелери боюнча соттолуп чыккан. 2019 жылдын октябрь айында жашы жете элек 16 жашар кызды зордуктаган деп айыпталган. Ага чейин Оштогу кафелердин биринде 23 жаштагы жигитке бычак саюуга шектелип кармалган. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун жубайынын бизнеси бар. Бирок депутаттын 2018 жылы берген декларациясында ал тууралуу маалымат жок. Бул тууралуу факт-чек KG сайты жазды. Маалыматка караганда Миновар Жумаева бир канча компаниянын кош негиздөөчүсү. Буга ачык булактар күбө. Аларда депутаттын декларациясы менен салыштырганда компаниялар тууралуу сөз болбогону көрүнүп турат. 2015 жылы Искендер Матраимов мүлкү жана кирешелери тууралуу отчетун тапшырган. Анын иштеп тапкан кирешеси 367,3 миң сомду түзгөн. Анын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү жоктугуна байланыштуу жазылган эмес. 2016 жылы депутат үчүн бир аз жакшы жыл болгон. Декларациясына ылайык ал 848,5 миң сом иштеп тапкан. Бирок анын мүлкү жок болгондуктан дагы көрсөтүлгөн эмес. 2017 жылы Искендер Матраимовдун жылдык кирешеси 747 миң сомду түзгөн. Ал 150 миң сомдук турмуш тиричилик техникасын, 290 миң сомдук эмерегин, 140 миң сомдук фото, аудио жана компьютердик техникаларын көрсөткөн. 2018 жылы Искендер Матраимовдун кирешеси дээрлик 901,4
4 миң сомго жеткен. Бул жылы депутаттын декларациясына 82,4 чарчы метрлик турак үйү, 214 чарчы метр айыл чарбасына мүнөздүү жер аянты кошулган. 2018 жылы гана Искендер Матраимов алгачкы жолу жубайынын бизнеси автостолица жичкасы тууралуу отчетко жазган. Ачык маалымат базаларына ылайык Кыргызстандын Миновар Жумаева аттуу жаранынын атында республиканын аймагында атталган минимум 3 фирма бар. 2018 жылдан башка жылдары депутат бир дагы фирманы декларацияда көрсөткөн эмес. Миновар Жумаеванын автостолица жичкадан башка Ош Плаза жичкасы бар. Ал 2017 жылы каттоого алынып, кеңири түрдөгү товарларды дүңнөн сатуу боюнча агенттиктердин ишмердүүлүгү менен алектенет. Бул фирманын жалгыз негиздөөчүсү Жумаева. Компания Түштүк Борбордо турак жай комплексин куруу менен алектенет. Пальма ИК жичкасынын кош негиздөөчүсү Миновар Жумаева. Декларация аркылуу мени коомчулукка жаман көрсөтүү аракетин кылышты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев билдирди. Анын айтымында буга чейин өкмөттү бийлик өкүлдөрүн сындаган бир катар билдирүүлөрдү жасагандыгы жана коррупциялык митингтерге чыккандан улам ушундай көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Эске салсак, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев башкы прокуратура анын мүлкү боюнча декларациянын негизинде текшерүү баштаганын билдирген. Ал декларацияны салык кызматкерлери туура эмес толтуруп койгонун айткан. Ал эми Бекешевдин буга чейинки кайрылууларына жооп кайтарып, депутат мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлеген адамдардын кирешеси, чыгашасы, милдеттер жана мүлкү жөнүндө мыйзамды бузган деген билдирүү жазган. Бишкектин 1-Май райондук сотунда мурунку башкы прокурор Аида Салянованын бир тууганы Улан Саляновдун өлүмү тууралуу иш боюнча соттук териштирүү уланууда. Буга чейин айыпталуучулар Хасан Эмир Абыкулов менен Эрмек Осмонкулов жабырлануучу тараптын өкүлдөрү Аида Салянова же анын жактоочусу менен сүйлөшүүнү каалап жатышканын айтышкан. Айыпталуучулар менен эмне тууралуу сөз кылышканын жабырлануучу тараптын өкүлү Аида Салянова 24 KG агенттигине айтып берди. Айыпталуучулар сотто жогорку кызматта иштеген айрым аткаминерлердин фамилияларын атоого даяр экендиктерин айтышты. Мындан тышкары Хасан Эмир Абыкулов менин бир тууганым казалуу элек деле УКМКнын кызматкерлери ага басым көрсөтүшүп, мага каршы көрсөтмө бер дешкенин кошумчалады. Анын айтымында каралуу боюнча бир медиа топ иштеген, деди мурунку башкы прокурор. Эске салсак, 2017 жылдын ноябрында түн ичинде Азият түспөлүндөгү 3 белгисиз адам Аламүдүн районуна караштуу Көкжар жаңы конушунда жайгашкан үйгө кирип барышкан. Кол салгандар ок атуучу куралды колдонушуп, үйдүн ээси Улан Саляновго карата ок чыгарышып, андан соң изин жашырып качып кетишкен. Алган жаракатынан улам 1975 жылы туулган Улан Салянов каза болгон. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп жакында эле дайындалган экс башкы прокурор азырынча жаңы кызматына кирише элек. Бул тууралуу Вести KG сайтына ал өзү билдирди. Качан кызматына киришери ага азырынча белгисиз. Малайзиядагы элчи кызматына киришүү тууралуу чынында али ойлоно дагы элекмин, деди Бекназаров. Өкмөт көптөгөн документтерди даярдашы керек, ошондуктан качан кетерим азыр белгисиз. Учурда баардыгын даярдап жатабыз. Эске салсак, Азимбек Бекназаров президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен үстүбүздө жылдын 26 декабрында Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп дайындалган.